Ассаламу алейкум, ардактуу угармандар, көрөрмандар, жалпы көргөзүктүү. Биз мына 8 класс менен интервьюлардын түрбөгүн сиздерге баштаганбыз. Токтоголов Нуртилек менен баштадык эле. Бүгүн Субанов Денис деген ушул класстын окуучусу менен улантабыз. Эркин пикирлешебиз, эркин ойлонобуз. Анан эң негизгиси сөздүн, маектин чыныгыдаамын татабыз деп ойлойм. Кош келдиң. Саламатсызбы. Денис, айтсаң, біз ар бир адам мисалы үчүн көкүрөгүндө эмне келдим, эмне максатта жүрөм, анан келечекте эмне кылышым керек деген суроолордун тегерегинде ой жүгүртөт да, Сен дагы ошол суроолорду өзүңө бересиңби? Бергенде кандай жоопторду мындай өз алдынча бере аласың? Туура айтасыз. Мен бул бирин келерден мурун эле өзүмдүн ичимде суроолор пайда болуп келген. Ошол суроолорго жооп алайын деп ошол Кутбилимге келдим. Кутбилимден баягы чеберчилигимди, өзүмдүн мыкты чеберчилигимди баягы жогорку деңгээлге көтөрөйүн, жана кыргыз тилимди бир жакшы деңгээлге көтөрөйүн деп чечтим. Анан атайыным дагы мага каршы болгон жок. Атайынымдан суранып, ушул жакшынакай лицейге тапшырдым. Анан кийин буюрса, менин бир жашоомдогу максатым бул баягы ички дүйнөмдү жана руханий байлыгымды бир паста болсо дагы байлатуу жана менин ички дүйнөмдү бир тас эмес бай кылууга аракеттенип жатам. Эми мындай суроо. Мисалы үчүн мен дагы бир доордордо жашагым келет да, мисалы үчүн Чыңгыз хан дооруна баргым келет. Кээ бир учурда баягы Осман империясынын жаңы курулган дооруна баргым келет да. Демек азыркы учурда сен 2020-жылды жашап атасың да, ушул класс менен жашап, ушул доордо, капитализм доорунда баштайсың да. Эгемендүү Кыргыз Республикасы мына 29-чу быйылкы эгемендүүлүк жылында жашап атасың да. Сен кайсы доорго баргың келет? Ошол эмнеси менен кызыктырат? Мисалы үчүн, балким Советтер Союзуна барып, кайсы бир 60-чы, 80-чи жылдар баягы СССР апогейине жеткен ушундай доордо жашагың келеттир. Кайсы доорго баргың келет? Кызыктырат сени. Бул өтө кызыктуу суроо. Бирок мен деген мага капиталисттик эмес, капиталисттик көз караш эмес, абсолюттук монархия жагат. Ошондуктан мен деген баягы Рим империясына, античность, антикалык доорго барып саякаттагым келчү. Ошондо ой тилектериме бир өзүмдүн ойлорума кирип, баягы өзүмдү император сезчүмүн. Цезарь сыяктуу баягы абдан укмуштуу адам болууга, ошол укмуштуу доордун укмуштуу адам болгум келчү. Ошол кыялымдан бир кетпейт. Ошондуктан мен деген тарых сабагына абдан кызыгам. Ошо өзүмдү баягы доордун дүйнөнүн мыкты адамдарына ордуна өзүмдү коюп, баягы өзүм мен деген эмне кылмакмын деген суроолорго жооп бергим келди. Ушундай суроолорго ар дайым жооп берүүгө мен деген кызыктандым. Абсолюттук монархия деп атпайсың, демек сен деспотизмге жакынсың ошондо? Айтканыңды айткандай кылдырган бирөөгө мисалы. Мүнөзүң кандай ошол жагың бар? Абсолюттук монархия эмнеге жагат? Мен деген абсолюттук монархия, мен деген баягы бир адамга жанагы буйрук кылганды жакшы көрөм. Буйрук. Ошондо абсолюттук монархияда эч ким бир адамдын астында бийлик болот. Бир адамдын астында бийлик болсо, баягы мамлекет күчкө толот жана эли бай болот да. Ошондуктан абсолюттук монархия бул көз караш, бул эң туура деп ойлойм да. Жакшы нерсеге козулуп кеттиң. Эми устат шакирт деп жүрбөйбүзбү биз, бирөөдөн үйрөнөбүз, мисалы үчүн. Сөз жанына келип маектешип, ушул мендин сапаттарын жуктурбастан, мисалы үчүн башка бир адам, башка жакта реалдуу дүйнөдө, мисалы үчүн, Африка, Антарктидада жашаса, сен өзүң ушул жерде туруп, ошонун үлгүлүү иштеринен өрнөк аласың да. Башка айтканда, муну кандай дейбиз, мындай аралыктагы устат деп коебуз, ушундай деп айтсак болот да. Ушундай устаттарың барбы, же болбосо шакирттериң барбы деген суроо бергим келет. Бул суроого жооп бериш кыйын болот. Бирок бирөөдөн үйрөнөсүңбү, бирден үлгү аласың дейм. Бул дүйнөдө адам экиге бөлүнөт. Адам деген баягы билим
билим алуу да эки бөлүнүп экен. Биринчиси бул деген тубаса. Тубаса бул деген адам төрөлгөндө эле баягы ичиндеги таланты бар адам. Анан кийин экинчиси болсо бул деген баягы билим жана илимдин артынан жүгүрүп жүрүп баягы ичиндеги өзүнүн бир мүнөзүн болот сыяктуу камдап баягы илимдин мээсине сиңирип алгандыктан ушундай акылдуулукка жеткендиги жана өзүнүн идеалдуулугуна алып баруу бул деген эң жакшы аракет да. Ошо аракет. Ошондуктан мен өзүмдү чебер деп эсептебейм. Менден дагы өткөн чеберлер бар. Конкреттүү бир кишилерди айтчы. Конкрет ким мисалы ошолордон үлгү аласың, ошону сурайм. Үлгү аламбы? Мен башка жака кетип калып атам. Башка жака кетип калып атам. Мага мен деген Аристотель анан кийин Лев Толстой, жазуучу абдан кызыктуу чыгармалары. Лев Толстойдун неме деген чыгармасы бар. Анна Каренина. Ошол кереметтүү чыгарма. Ошону окуп баягы өзүм ошондон үлгү алам да. Анан кийин эмнесин үлгү аласың Каренинаны? Эмне үлгүсү? Жок, Каренина эмес. Лев Толстойдун өзүнүн баягы неме чеберчилиги да. Бирок анан кийин ал деген байлыкты четке экинчи планга койгон. Материалдык экинчи. Анан ал деген өзү баягы кыйын адам. Ошондуктан байлыгын экинчи планга койгон. Демек улуу личность да булар. Эң чоң, эң жакшы мүнөз. Анан биздин кереметтүү агайыбыз Нурислам агайдан үлгү алам. Жок, мен айтыштын кереги жок алды. Аябай улуу инсандар жанынан. Дагы Чыңгыз Айтматов. Жакшы. Өзүнүн балалыгы кыйын адам. Бул эми балалыгы неме да, бул эми грамматика жок болсо дагы, баягы грамматиканын доорунда жашабаса дагы, баягы илимдин артынан жүгүргөн адам. Жана Төлөгөн Касымбеков. Жана Сынган Кылыч. Анан Ян Янсыцкий. Исторический романдар жазат. Дагы кийин Чыңгыз хан боюнча, Чыңгыз хан, Батый. Неме Последнему морю деген чыгармасы бар, 3 трилогиясынан турат. Анан кийин дагы кайсы адамдар. Болду ушул адамдар. Бешөөнүн санатында улуу инсандар булар, дүйнөнү өздөрүнүн мисалы үчүн ар бир талантты шыгы менен багындырганда. Жалаң мырзалар да. Демек сен атаңа жакын окшойсуң менимче. Үлгү аласың да. Негизи буюрса сен дагы бир 5-10 жылдан кийин ата болосуң го. Негизи эркекке мырзага кандай сапаттар керек? Ушундан булай эле суроо дейм. Бул деген биринчи бул баласын баягы жакшы таштап койбой, баласынын артынан жүгүрүп, баласынын неме ата сезими болуш керек биринчиден. Баласына ата сезими болуш керек. Анан экинчиден бул деген илимдүү ата болгондон кийин илимдүү болуш керек. Анткени балага илим бере албасаң бул деген ата эмес. Бул деген неме балаңа устат болушуң керек. Анан экинчиси бул деген адептүү болуш керек. Адептүү сөзүнө турган. Анан дагы кайсы сыпатты айтып кетсем. Бул деген баласына болгон бир жылуу сезимдер болуш керек. Кандай жылуу сезим? Жылуу, аталык жылуу. Сөз менен түшүндүрө албай тургандай, мындай магниттей байланып эки бири-бирине, сырдашып, жакшы. Эми дагы бир глобалдуу темаларга кетели. Мына 5-10 жылдан кийин бул интервьюну көрөбүз деп атпайбызбы? Ошол жылдар убакыттан кийин сен өзүңдү ким катары элестетесиң? Коомдо кайсы тармакта өзүңдүн ордуңду мындай элестетесиң? Коомдо орун табыш бул деген өтө эле татаал нерсе. Бирок мен деген өзүмдү баягы бизнесмен болгум келет. Жана дизайн жагынан көп мындай жакын, дизайн жактан. Сүрөт тартканды жакшы көрөм. Ушундай сыяктуу бир инженер, дизайнер болгум келет. Ушундай сыяктуу ушундай бир сферада өзүмдү бир адис сыяктуу, өзүмдү
10 жылдан кийин өзүмдү баягы бир улуу киши көрөм да, улуу киши. Кыргызстанды өзгөрө турган жана Кыргызстандын баягы туусун баягы эң бийик бул планетанын эң бийик точкасына өзүмдүн жеримдин жана улутумдун туусун сайган киши болом деп элестетем. Жакшы. Тилегиңди Кудай берсин дейли. Эми кайра биз ушу мектепке келели. Мектепте азыр 45 мүнөт сабак, мугалим менен окуучу келиниң теманы сурап тапшырма берүү. Ушундай бир модель да, салттуу модель да. Сен ушул модельдер менен толук кандуу макулсуңбу же бир реформалар жүргүзгүң келеби? Реформаларды жүргүзсө, реформа деген бул деген өнүгүү да турабы. Бирок Кайра жаралуу. Жок, биздин бул лицейди айтсак, лицейге тийип кетсек, бул деген реформа кылуу өлө, бул деген уже татаал нерсе. Бул татаалдык, бул деген окуучуларды кыйнап салат. Бул окуучуларды кыйнап салат абдан. Лицейдин окуучуларына карасак, бул деген 8 сабак, бул деген эмне ушундук. Муну деген 8 сабак эмес, 7 сабак болуш керек. Бирок неме сабактын өлчөмү дагы бир ченелүү болуш керек. Сабак деп жүрө берсең, бала абдан сабакка көңүлү кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан баягы сабактын өлчөмүн азайтыш керек. Биринчиден. Экинчиден болсо, биздин лицейибиз өнүгүү жана дөөлөттүн символу. Ошондуктан бизге спорт жактан жетишпей жатат, спорт сферасына. Ошо спорт сферасына өнүктүрсө, биздин парламент ошо спорт сферасын тие кетсе деген абдан чоң ой максаттар болуп жатат. Жакшы сөзүңө каралды. Эми акыркы бир суроо, жыйынтыктоочу суроо катары берейин. Бүттү мына буга чейин сен өзүң сөз чеберчилиги менен ар кандай берилген темаларга жараша суроолорго жооп бердиң да. Мунун баарына менимче ошол окулган китептердин таасири, окулган китептин бир өмөсү, жемиши деп ойлойм да. Ошол байыркы доордон бери бүгүнкү күнгө чейин бизди коштоп келген дүйнө бул китептер дүйнөсү. Ошол дүйнө тууралуу эки ооз сөзүн уктум келип атат. Биринчиден, бизден китепти баары деле жакшы көрбөйт. Бирок мага китептер абдан жагат. Бирок мен деген кыргызча китеп окубайм. Кыргызча, орусча көбүнчө басымдуу бөлүгү бул деген орусчада. Баягы бул деген биринчиден китеп деген эс тутумга жакшы. Эс тутум бир нерсени жаттап, баягы өзүңдүн көзүң менен көрүп, баягы бир нерсени көрсөң, баягы бир жазманы көрсөң, жаттап каласың. Анткени жазмага көнгөнсүң. Экинчиден бул деген грамматикага жакшы. Грамматика боюнча абдан мөмө жемиштерин алып келет. Анан сөз чеберчилик. Бул деген китеп окуган адам баягы сөз байлыгы абдан жыш болот. Жана ар бир жашообузда ситуациялар болот. Ошол ситуациядан ар кандай жол менен чыгууга жардам берет. Ошол китепте жашоонун ар бир көз карашынан карап, баягы адамдын кандай болуш керек жана адамдын бир адеп ахлакка үйрөткүлөт. Ошон үчүн китеп окуганды бүт окуучуларга окугула деп рекомендация бермек. Кеңеш бересиң, жакшы. Мына бүгүн төгүлүп чачылып интервью бердиң, менимче кандай таасир калды? Кыска токтолуп кет, ошол толкундандым. Башында толкундандым, бирок баягы ичимдеги сезимдерди жеңип, сиздин интервьюңузга катышып бердим. Суроолорду күтүлгөн суроолор болду же мындай күтүлбөстөн асмандан алынган суроолор болду? Күтүлбөгөн суроолор болду. Бирок жообуң кандай? Өзүң канааттандың берген жообуңа? Канааттандыралдым десем болот. Мени канааттандыра алдың, канааттандыра алдыңбы, алган жоксуңбу? Бул балким убакыттын өзүнүн таразасы болот. Кийин өзүң билесиң, муну көрүп туруп, мына бул жерде мен ката кеткенмин деген сыяктуу да. Жакшы, рахмат. Ийгилик, мындан арты окууңа, ден соолугуң жакшы болсун, эмгегиңизге. Калганы баары жакшы болот. Биз коштошобуз. Демек, бул интервью табысталат деген жакшы ой тилегибиз менен.